Саламатсыздарбы достор, сиздер менен Мирлан Батырханов. Биз азыр мына бүгүн непридуманный история аттуу чоң спектакльдин репетициясында жүрөбүз. Бүгүн 3-күн. 3 күндө биз аябай өзгөрүп атабыз, аябай көп нерселерди үйрөнүп атабыз. Storytelling деген чоң искусствого үйрөнүп атабыз. Сахнада өзүнүн окуясын, өзүнүн ийгилигин кызыктуу, аябай керектүү жерлерин бөлүп айтышты үйрөнүп атабыз. Анан ар кандай адамдардын, биздин бизнесте чоң ийгиликтерге жеткен адамдардын окуяларын, ийгилик окуяларын угуп жатып, менде бир нерсени байкап атам, аябай көп нерсени түшүнүп атам. Мен өзүм дагы ушунча жылдан бери бизнес тармагында иштеп атсам дагы, мага ошол мурунку оюма дагы көптөгөн далилдер келди. Ким гана болбосун, кайсы гана адам ийгиликке жетпесин, ошол адам сөзсүз түрдө каршылык, кыйынчылыктарды сөзсүз түрдө баарында тең өзүнүн кыйынчылыктары, өзүнүн проблемалары болот экен. Кээ бир учурда сиз ошол ийгиликтүү адамдарды көрүп, азыркы учурдагы анын абалын көрүп, азыркы учурдагы анын маанайын, азыркы учурда анын жетишкендиктерин көрүп, сиз бул адам дайым ушундай болгонда, буга повезло деген настрой менен кабыл алышыңыз мүмкүн. Ушундай ой менен, ушундай ой пикир менен аларды кабыл алышыңыз мүмкүн да. Алардын мурунку окуясын билбейсиз сиз. Алардын эмне кандай баа төлөгөнүн билбейсиз. Кандай кыйынчылыктарды жеңиш керек болгонун билбейсиз. Андыктан сизге азыркы учурдагысын көрөсүз дагы, бул адамдын проблемасы жок экен да, менин проблемам аябай көп да, менин кыйынчылыктарым аябай көп да. Мен дагы ошондой болгондо, мен да ошондой ийгиликтүү болгондо, мен аябай адамдарды оңой кызыктырат элем да, адамдарды оңой каттайт элем да, оңой иштейт элем да, жакшы иштейт элем да. Мага күйөөм колдоп турса, же ата энем колдоп турса, же кимдирбирөө жардам берсе, мен сөзсүз ийгиликке жетмекмин. Менин наставнигим колдобой атат, менин наставнигим карабай атат деген арыздануулар ичиңизде келиши мүмкүн. Мунун баары сиз алардын чыныгы окуясын билбегениңизден болуп атат. Андыктан мүмкүн болсо ийгиликтүү адамдардын чыныгы окуясын угууга аракет кылыңыз. Ошол адамдардын окуясын угуп атам, ким болбосун, баарында тең же жолдошу каршы, же туугандары каршы, же болбосо үй бүлөсү каршы, ата энеси каршы. Мен өзүмдө дагы ата энем да каршы болгон. Апам да шылдыңдаган, атам да шылдыңдаган, туугандарымдын баары тең шылдыңдаган. Туугандарымдан бир гана адам түшүнгөн мени, атам тараптан бир адам убактылуу түшүнүп турду. Бир адам дагы убактылуу түшүнүп турду, кийин башка кадимки бизнеске кетип калды. Бирок эч кимиси түшүнгөн жок бул бизнесте. Ага карабастан биз ийгиликтерди жаратып атабыз. Андыктан кимдир бирөө сизди түшүнбөсө, кимдир бирөө сизди шылдыңдаса, кимдир бирөө бул бизнести түшүнбөсө, алар сизге эч качан ориентир болбош керек. Мына ушул жерде ийгиликтүү адамдар өздөрүнүн окуяларын айтып берет. Алардын бириси дагы ошолорду уккан жок. Аларды угуп багынып алган жок алардын оюна. Сизде дагы эки вариант бар. Бирөөсү ата энем каршы, жолдошум каршы, урушуп атабыз, андан башка мени түшүнбөй атат деп алардын сөзүнө багынып калуу. Бул бир вариант. Багынып калсаңыз эмне болот? Дагы да сизге жакпаган, сиз каалаган жашоодо кала бересиз. Кыялдарыңыз, арзуу тилектериңиз болсо, галлюцинация, бир түшкө окшогон нерсе болуп калып кетет. Реалдуу эмес болуп калып кетет. Ал эми эгерде сиз биринчи вариантты тандасаңыз, каршылык, кыйынчылыкка карабастан, туугандарыңыздын, тааныштарыңыздын, жакындарыңыздын түшүнбөгөнүнө, каршы болгонуна карабастан алга умтула берсеңиз, алар эгерде урушса, түшүнбөсө, мага убакыт бер, мен ушул кичине бир аз иштеп алайын деп, алар менен сүйлөшүп, алар менен келишип алууга аракет кылып, алар менен мүмкүн болсо урушсуз, бирок өзүңүздүн арзуу тилегиңизге умтулуп, бизнести баштадыңызбы, аягына чейин чыгууга аракет кыла берсеңиз, сизде сөзсүз түрдө ийгилик болот. Кайсы гана чоң ийгиликке жеткен адамды көрбөйлү, баарында тең ушундай эле окуя. Баарында тең кимдир бирөө каршы болгон, тааныштар, жакындар эч ким түшүнгөн эмес, өзүн аябай ыңгайсыз сезген, өзүнүн не то униженный сезген, бирок ага карабастан биринчи орунда арзуу тилеги жөнүндө ойлогон. Ошон үчүн ал алдыга умтула берген, анын убагы келгенде ийгиликке жеткен. Ийгиликке жеткенде ал тааныштары, жакындары эмне деген? Же макул эми, эмне кылабыз эми крутой болуп калдыңыз дейт. Кимдирбөө мен билгем, сен жетишиң дейт. Кимдирбөө мен сага жардам берип, анан жеттиң дейт. Ошондойлор болот, Андыктан ушул кыйынчылыктарды болуп атканда багынып калбаң. Ошол кыйынчылыкка, ошол каршылыкка багынып ийилип калбаңыз. Менин мечтам бар, менин арзуу тилегим бар. Ошол себептен мен аларды уксам, алар менин арзуу тилегимди урдап алат деген маанай менен алга кетишиңиз керек болот.